Onda kız bolom dedi. Bu men jashoom. Anan men jashoomo giligişip anan mындай кылып тигиндей жашаар деп айтса туура эмес болуп калат го дейм да. Анан эркектен кызга айланып жашап, Кудайга шүгүр документимде мурун 2017-жылы, 18-жылы, 19-жылы макул болушкан, бизде приказ бар болчу. Ошо приказ аркылуу документтерди алмаштырсак мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Ошол убакта мен алмаштырып алдым да. Айым кылып, ооба. Айым кылып полностью фамилия, имя, отчество, жана графа пол. Бул неме? Элемент женских гормонов, фитоэстрогена, элементы, да, химические элементы. Бул болсо древманиси ошондой болчу да, туугандарым жанымда жок болсо дагы мен намаз окуу сиздин мээңизге зыян. Урматтуу туугандар, Инстаграмда бир надан, эркек десең эркек эмес, аял десең аял эмес. Бүгүнкү күндө эркек менен аялдын ортосунда пайда болгон бир надан коом пайда болду. Жиркенезиң анын атын айтканда. Ушундай надандар, ушундай фасык, бузуку, мындайча айтканда жыртыктар, тагыраак айтканда гейлер акыркы учурда биздин намазыбызга дагы арам оозуна алып, ал оозуна эмнелер менен гана тамактанып, эмнелер менен толтуруп атат, билбейм. Бирок ушул арам оозторуна биздин мусулмандардын намазын оозуна алып, намаз окуза мындай болот, дегендей болот деп биздин намазыбызга асылып атат. Эй жыртык, эй акмак, эй нанкөр, эй Кудай урган надан, сен биздин намазыбызга асылгыча эркектик сыпатка кайра келип, бир аялды алып, бала чакалуу болуп, эркекче жаша. Антип жашай албайсыңбы? Же эркек эмес, же аял эмес болуп, ортодо бир жыртык голубой болуп жүрөсүңбү? Анда биздин намазыбызга асылба. Дагы бир жолу ушундай надандарды көрсөк, чындыгында биз кыргыз коому, кыргыз мусулмандары тек гана аяп койбойбуз. Капа болбогула. Сөзүбүзгө жооп беребиз сөзсүз түрдө. Биз ушундай бузукулар менен күрөшпөзөк, биз ушундай гей, бузуку транстар менен күрөшпөзөк, биздин коомдун жаштарын аң сезимин ушундай бузукулар эмне кылып атат? Буруп психологиясына чоң таасир берип атат. Булардын укугу да андайымда укугу болсо үйүндө кылсын ал ишти. Көчөдө эмес, интернетте эмес. Сураныч. Мен айтат элем, урматтуу туугандар, ушундайларга көзүңөр түшсө, тууган уругуңузду эскертип айтып койгула. Кудайдан корксун, тооба кылсын, туура жолго кайсын. Болбосо, бул жашоо дагы, акырети дагы кордук болот. Мындайлар тарыхта өтө чоң жаза менен жазаланган. Ушуну эскертким келди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Карабалта жаштар комитетинин атынан жана өзүм атыман ушу Карабалтада болгон маселеге көңүл бурганыңызды суранабыз. Анткени Карабалта шаарында 3-4 сауна бар экен. Аерде проституция аябай өнүгүп атыптыр. Ошого жаштар жол бербейбиз деп мына чогулуп жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев сиздерге кайрылап элек, министр МВДга да кайрылабыз. Ушуга кандайдыр бир чара көрүп бериңиздер деп. Биздин эмнеге чыктык, анткени биздин эртеңки күnkү карындаштарыбыз, кыздарыбызды ушундай жолго барбасын деп чыгып атабыз. Анан Карабалта жаштарынын шаарынын атынан жаштардан да бир эки сөз сүйлөп койгула жаштар. Ассаламу алейкум Карабалтанын жигиттери. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби мына жаштар чогулдук, бириктик. Карабалтада 3-4 сауна бар. Бийлик өкүлдөрү чара көрбөй атат. Алар көрбөсө биз унчукпай турбайбыз, биз чара көрөбүз. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби ошол. Сауналар жабылсын, сойкулук токтолсун, зына иштерин токтотолу, жаман канча иш болот, ошонун токтотолу. Даниил, тоже добавишь пару слов? Уважаемый Камчыбек Ташиев и Садыр Нуркожоевич, разберитесь, пожалуйста, с этой ситуацией. Закройте эти сауны. Город Карабалта не должен быть
Не должно быть проституции. Сауналар! Сауналар! Сауналар!